Баткенде жарандык коргоонунун абалын баалоо жүрүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Ага ылайык Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин борбордук аппаратынан келген атайын комиссия жарандык коргоонуу кызматынын бардык мекемелеринде жумуш алып барууда. Алар дегенде эле Баткен бассейндик суу чарба башкармалыгында болуп, текшерүү иш кагаздарын карап чыкты. Андан соң Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Баткен филиалында болгон комиссия транспорт каражаттарынын саны, техникалык даярдыгы жана жалпы жол картасы менен таанышты. Мындан сырткары тынчтык мезгилде жумуш алып баруу тартибин да карап чыгышты. Ал эми Баткен регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгында жүргүзүлгөн баалоо учурунда иш кагаздарды дээрлик сапаттуу даярдалгандыгы маалым болду. Ал эми айрым кемчиликтер боюнча комиссия тарабынан усулдук жардам көрсөтүлүп, кеңеш берилди. Жаратылыш ресурстары, экология жана технология көзөмөл министрлигинин Баткен башкармалыгында да жарандык коргоонуу тутумунун ишмердүүлүгүн дыккат текшерилип, иш кагаздарынын көктөмөсү атайын буйруктун негизинде тиркелгендиги жана айрым катачылыктар боюнча жеринде сунуш берилди.